Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Мага момундай суроо келди. Батыш эли бактылуу, капырлар бакытты баштан кечирип атышат. Эмне үчүн мусулмандар бактысыз дешет? Батыш калкында бу дүйнө жыргалдары бактылуулук, кубаныч бар деп айтышат. Батыштын тасмаларын карасаң да жашоолорунда бактылуу, шаң, кубаныч курчаган дешет. Эмнеге мындай? Эмне үчүн биз мусулмандар көбүнесе бактысызбыз дешет? Ушинтип сурагандар чын эле батыш бактылуу деп ойлойсуңарбы? Бирок алардын бактысы сырты жылтыраган үстүрт гана бактылуулукта. Ооба, аларда бу дүйнөнүн кооздуктары, сонундары, укмуштары бар экени чын. Денени жыргаткан, напсини канааттанткан, тамага суусундук ырахаттары бар экени да ырас. Аларда өзүн өзү бактылуу сездирген дүйнө сонундардын баары бар. Бирок алар бу дүйнөдөгү көзгө көрүнүп турган нерселерди гана билишет. Бирок акыреттен кайдыгер деп айтканда, ошол адамдардагы бакыт накта бакыт деп сизге ким айтты? Алардын кубанычы жалган, көздү азгырып алдаган бир кубаныч. Нукура бакыт инсандын тээ көкөйүндө, сырткы бир көрүнүштө эмес. Инсан денеден жана рухтан турат. Сага бакыт болуп көрүнгөн нерселер сага тамак аш, жедирген, сени кийиндирген, рахат тартуулаган, саякаттарга чыгарган жана башка нерселер. Бирок инсандын түпкү өзөгү тээ көөдөнүн бактылуу кылып, жан дүйнөсүн бактылуу кылып, жүрөгү бир бейпил жашаган акыбал. Бирок Аллахты эстөөдөн, зикирлөөдөн жүрөккө бейпилдик орнойт эмеспи? Бакыт деген бул дененин бактылуу болушу эмес, рухтун бактылуу акыбалы. Неге бакытты сыртынан карап баа бересиңер? Мисалы, мына мен ошол батыштагы, Америка, Европадагы адамдар арасында деле жашап көргөмүн. Алардын тышкы бактылуудай көрүнгөн жашоолорунда билем, анда аларга эмне жетишпейт экен деп сурайттырсыз. Ооба, аларда бу дүйнөнүн сонундары болгон бүт бардыгы бар. Бирок алар ошол бардар жашоодон бактылуулук таппай, руханий бакытты издей беришет экен. Адамдын өтө көп акчасы болгон менен ал бактысыз болушу мүмкүн. Дүйнөнү түрө кыдырып ар кызыкты көрүп сапарларда болгон менен анда дагы бактысыз болгондор көп. Сулуу кыздар, аялдар менен шарактап, ал жашоодон бакыт таппагандар көп. Алар туура деп тандап алган жашоо образы аларды баары бир бактылуу кыла албайт. Анткени ал тек өзүн өзү соороткон жашоо образы. Алар бактылуу жашап аткандай аракеттенишет. Бактылуу адамдардай болуп тур көргөнүшөт. Ичтери көөдөнү аңгырап боппош. Бирдеме жетишпегенси берет. Алар жаны жай алган, баарына канаат алган бейпилдикти, бактылуулукту ичинен эңсей беришет. Бирок бакытты дүйнө ыракаттанууларынан дагы, өздөрү кармамыш этип жүргөн дининен дагы таба алышпайт дагы, акыры динин дагы таштап салышат. Батыштагы адамдар биз артка тарткан караңгы динди таштап, ошондон улам өнүгүп өсүп кеттик дешет. Бизди дагы диниңерди таштагыла дейт. Ошондо бизде өнүгүп өсөсүңөр дейт. Бирок бурмаланган бузуку дин бар. Андан баш тартчу болсоң, өнөсүң, өсөсүң чынында. Андан тышкары чыныгы акыйкат дин деген бар. Андан баш тарта турган болсоң, утулганың, артта калганың ошол. Батыш адамдары бактылуу болуш үчүн бүт ыкмаларга бара беришет. Ошентип жүрүп акыры эңсеген бакытын табышат. Бирок Курандан мейли маанисин түшүнбөсө дагы, акыйкат аяттарды окумай сайын алардын жан дүйнөсү бакыт издеген. Куранды окуп түшүнгөндө гана жаны тынчтык табат. Инсан шахада айтканда руху мемиреп, тынчтыктап, бактылуулукту толук табат экен. Көөдөнү балкып, көрсө менин өмүр бою издеген нерсем ушул тура. Мына мен эми денени эмес, рухумдун бактылуулугун таптым дейт экен. Батыш басып бараткан бир сокур кишиге окшош. Аларда денени канааттандырган бүт ыракаттар бар. Жан дүйнө азыгын алар Аллахтын чыныгы дининен, акыйкат жолунан таап, адамдардын эгеси Аллахка моюн сунганда гана табышар эле. Нукура бакытты сезишмек. Алар иман келтиришкенде жүрөктөрү тынчтык тапты. Аллахты эстөө менен жүрөктөр тынчтык алат эмеспи? Кимди туура жолго салгысы келсе, анын көөдөнүн ислам үчүн Аллах ачып коет. Кимди жолдон адаштыргысы келсе, Аллах анын көөдөнүн кысып, ал инсан асманга карай учкусу келгенде бир кысылган сезимде болот дейт аятта. Дүйнө ыракаттарын бактылуу дегендер сыртынан бактылуудай көрүнүшкөнү менен, нагызында алар жүрөктөрү кысылгандай абалда жашашат. Себеби алар акыйкат жолдон алыс. Аллах көөдөнүн исламга ачып койгон инсан, Аллахтын туура жолуна түшкөн инсан, Кудайга ишенбеген капырга кантип тең болсун? Аллахты эстегенде жүрөгү жийиркенгендерге каргыш болсун.
алар ошентип адашууда жүрө беришет. Сага алар бактылуудай, кубанычтан жыргап күлүп жүрүшкөндөй туюла берет. Чындыгына келгенде алар бу дүйнө ракаттарына берилген ошого жамынган ички бактысыздыгын, руханий канааттанбаган ички боштугун жашыргысы келе беришет. Ошон үчүн жашоо деңгээли өтө мыкты, өтө комфорттуу делген мамлекеттерде өзүн өзү жанын кыйган статистика өтө көп. Жашоолору ошондой мыкты комфорт жыргал болсо, анда эмнеге өз жанын кыйышат? Эмне үчүн өзүн өзү өлтүрүшөт? Анткени андайлар денесин гана канаттандырган бакытка жетишет дагы, жан дүйнөсү бактылуулук таппай аңгырайт. Биз мусулмандар бу маселеге түзүк көңүл бөлө бербейбиз. Эгер биз Аллахтын жолунда, дининде жашап, бул эрежелерди бекем тутуп, рухубуздун бакытына жетишкен болсок, ал бакытты чындап табаар элек. Батыштагы кээ бир адамдардын айрымдарынын исламды кабылдагандан кийинки абалын көрсөңүз, өзүн эң бир бактылуу сезип жашаганын көрөсүз. О Аллах, бизди ислам жолунда бактылуу кыл. Исламда жашатып, ислам менен жаныбызды ала көр. Аллага чексиз мактоолор болсун. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көрүлгөн ар бир мүнөтү үчүн, бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жаңы кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.